Zikirдің фазилеті. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят қылады. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың мындай деп айтып жатқанын ұқтым. Дүние жана андағы нәрселердің үшеусінен башқасының бардығы қарғышқа қалған. Алланың мейірімнен ажыраған. Бірінші, Алланың зикри жана аға жақын болған нәрсе. Екінші, алым. Üçüncü, оқучы. Din ilmin талап қылушы. Аға жақын болған нәрсе дегені зикирге жақын болған нәрсе болусы мүмкін. Бұл манине алсақ, Алланың зикіріне жардам берген нәрселер, ішіп жегенге жетішерлік нәрселер жана ошондой эле жашооға керекті болған нәрселердің бары ушуга кирет. Ошентип Алланың зикирине ибадат болған амалдардың бары кирет. Ага жақын болған нәрсе дегени балким Аллага жақын дегенди да түшүндүрүшү мүмкүн. Бул сүрөттө ибадаттын бардык түрү буга кирет. Ал эми Алланың зикири бул сүрөттө өзгөчө бир зикир болот. Эки сүрөттө да илим зикирге кирет. Биринчи сүрөттө илим гана Алланың зикирине жакындатат. Анткени илимсиз адамдар Алланы таанып биле алышпайт. Ал эми экинчи маанини алсак, кандай ибадат илимден жогору боло алмак? Бирок ошого карабастан алым жана окуучуга өзгөчө көңүл буруу үчүн аларды өзүнчө бөлүп айтылды. Анткени илим бул өтө чоң байлык. Bir hadiste айтылган, Алланын разылыгы үчүн гана илим алуу бул Алладан коркуунун далили. Аны издөө, сапарга чыгуу бул ибадат. Аны жаттоо бул таспих. Алланы мактоо. Илимди аныктоодо чындыкка жетүү үчүн талашып тартышуу бул жихад. Илимди окуу садака жана аны окуучуга үйрөтүү Алланын рахматына жакындоо болуп эсептелет. Анткени илим арам менен адалды ажыратуу үчүн белги, бейиштин багытын көрсөтүүчү, коркунучта сооротуучу, сапарыңда жолдош, жалгыздыкта маекчи, кубанычта жана кайгыда жол көрсөтүүчү, досторуң менен бирге душмандарга каршы курал. Ошонун себебинен Алла Таала алымдардын бир тобунун даражасын жогору көтөрөт. Анткени алар жакшылыкка чакырышат. Башкалар алардын артынан ээрчүүгө, кылгандарын кылууга жана пикирлерин угууга татыктуу болгон. Ошондой эле периштелер берекеден пайдалануу үчүн жана аларды сүйүшкөндүктөн, алар менен дос болууга кызыгышкан жана канаттарын аларга сүйкөшкөн имам болушат. Кургактагы жана суудагы бардык макулуктар, кала берсе, суудагы балыктар, токойдогу жырткыч жаныбарлар, төрт буттуулар, уулуу жыландар, бардыгы алар үчүн кечирим дуасын кылышат. Анткени илим жүрөктүн жарыгы, көздүн нуру. Пенде илимдин себебинен үммөттүн арасынан эң бийик даражага жетет. Ал пенде бул дүйнө жана акыреттин бийик даражаларына жетет. Илимди мытала, түшүнүүгө аракет кылуу, орозого барабар, жаттоо болсо, тахажжудка барабар. Анын негизинде туугандык мамилелер бекемделет. Анын себебинен адал менен арамдын айырмасы билинет. Ал жакшы амалдарга жол баштоочу. Ал эми амалдар болсо, ага ээрчүүчү болот. Бактылуу адам илимге ээ болот. Ал эми бактысыз болсо, андан кур калат. Бул хадисте жалпы түрдө кээ бир аалымдар ар кандай сөздөрдү айтышкан. Бирок андагы көрсөтүлгөн пайдалардын түрлөрү башка хадистер менен бекемделет. Мындан башка хадис китептеринде башка дагы көптөгөн пайдалары келтирилген. Ошондуктан аалым жана окуучу жогорку хадисте өзгөчө белгиленген. Хафиз бин Кайим белгилүү хадисче, ал зикирдин пайдалары тууралуу араб тилинде бир маанилүү Аль-Вабилус Сайиб деген китебин жазган. Ал ошол китебинде зикирдин 100дөн да ашыгыраак пайдалары бар деп айткан жана алардын 79-ун санап кеткен. Алар кыскача бул жерде тартиби менен келтирилет. Алардын көпчүлүгү бир нече пайдаларды өзүнө камтыгандыгы эске алына турган болсо, анда алар жалпысынан 100дөн ашат.